Я объявляю вас мужем и женой. Молдолорго нике көбөлүгү жок жубайлардын никесин кыюуга тыюу салынат. Бул ченемди бузгандар жоопкерчиликке тартылат. Мындай жаңы норма жаңыдан сунушталган үй бүлө кодексинде бар. Бул жол менен эки же андан көп аял алуунун жолу бөгөттөлөт дешет жаңы мыйзамды сунуштагандар. Бул ыкма көп жылдардан бери Туркия өлкөсүндө колдонулуп келет. Бордош өлкөнүн жаштары шарият боюнча нике кыйдыруу үчүн алгач мамлекеттик ЗАГС кызматына кайрылууга мажбур. Эки жаштын жетилгенден кийинки турмуш куруп кетүүсү ал өздөрүнүн ыктыярына байланышкан. Качан өздөрү эки тараптан дене мүчөсү жагынан дагы, акылы жагынан дагы баары толгондон кийин анан турмуш курушу керек. Эмгек жана социалдык камсыздоо министрлиги сунуштаган үй бүлө кодексинин жаңы редакциясында мындан сырткары дагы бир топ жаңы нормалар каралган. Маселен, жубайлар бири-биринин ден соолугу кандай экени жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Ага ВИЧ-СПИД сыяктуу жыныстык жол менен өткөн инфекциялык оорулар боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы, жуптардын медициналык жактан дал келүүсү камтылган. Бул нормалардын баары ажырашуулардын санын азайтуу максатында атайын иштелип чыкты. Анткени статистика боюнча акыркы жылдары Кыргызстанда ар бир 4-чү үй бүлө ажырашууга барат. Бири-бирин жаштар билип билбей эле үйлөнүүлөр көп болуп атат. Ата-энелерин да көбүнчө бул жерде балдарга болгон мажбурлоо болуп атат. Ошо мажбурлоонун негизинде жашоо турмушта алып кете албастан ошого ажырашуулар көп болуп атат. Ошондой эле жаңы кодексте түгөйлөрдүн алдын ала үй бүлөлүк турмушка даярдоо тууралуу каралган. Ал жоопкерчилик жаштар саясатын тескеген органга жүктөлөт. Анын жол жобосун өкмөт иштеп чыгат. Соттолуп экөө тең абакта жазасын өтөп жаткан мезгилде никеге турууга жол берилбейт. Дагы бир өзгөчө норма: атасы же апасы жактан жетим уун өтө элек туугандар баш кошо албайт. Учурдагы мыйзамда бул 3 муун деп көрсөтүлгөн. Ата-энелердин баланы багып тарбиялоо милдети күчтөндүрүлүп, алимент төлөө беренелери оптимизацияланган. Жет атанын негизги философиясы бул ошол адамдын ден соолугуна, ал улуттун генофондуна байланышкан маселе. Учурда жаңы кодекс коомдук талкууга коюлду. Долбоордун негиздемесинде жазылгандай аталган нормалар үй бүлө институтун бекемдөө, аял эркектин тең укукта турмуш куруусу, үйдөгү милдеттердин тең бөлүнүшү, үй бүлөлүк жана балдарга карата зомбулукту болтурбоо, ата-эненин жана балдардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону көздөө максатында иштелип чыккан. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.